Өлкө аймагында 3 жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Балыкчы шаарында 500 түп ийне жалбырактуу карагай көчөттөрү отургузулду. Аталган акция облус башчысынын демилгеси менен ишке ашты. Бишкек Балыкчы автожолун жашылдандырууга мекеме ишкана кызматкерлери тартылды. Бүгүнкү күнү Балыкчы шаарынын ишканалары, мекемелери, мектеп, жамааты, бала бакчалар баарыбыз келип ушул жерде биргеликте иш алып барып көчөттөр тигип атабыз. Бул шаарыбыздын өнүгүүсү десек те болот. Буюрса муну дагы мындан ары дагы субботник кылып, шемби кылып жардамдашып ушу иштерди карап көзөмөлгө алып турабыз. Бул жерде Көкмойнок бир калктуу конушунан бир 20дан ашык мугалим, айыл тургундары келди. Андан тышкары бул жерде соцфонд бардык эле бөлүмдөр келип тигип ишти алып барып атат. Ушул келген шемиликке келген жарандардын баарына тең ыраазычылык билдиребиз. Жаңы отургузулган көчөттөр шаарды жашылдандыруу менен экологиялык абал жакшырып, жол жүргүнчүлөргө, жергиликтүү жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзүүгө өбөлгө болот. Бул Жашыл Мурас улуттук компаниясынын негизинде жерлерде болушкан акцияларды бүгүнкү күндө именно жанагы күзгү көчөттөрдү отургузуу акциясы бүгүнкү күндө бизде жүрүп жатат. Мындан сырткары биз азыр мына ушул жерге жакшынакай кылып оңоп, мына өзүңүздөр билесиздер, жакында Кудай буйруса ушул Балыкчы Жалал абад альтернативалык жолу да ачылган атат. Бүгүнкү күндө ал жолдо дагы ушул биздин Жумгал Токой чарбасы тарабынан дагы ушул акция жүрүп жатат. Биз бул акцияны ар бир лесхоздо, ар бир региондо, ар бир шаар районунда жүргүзөлү деген. Жалбырактуу Тяньшан карагайы бул кышында тигиле турчу көчөттөр, ошол себептен кышында ушул кире беришти келе турган жайга ушул жашыл кылып, ушул ийне жалбырактуу ушу көчөттөрдү отургузуп атабыз да. Мамлекетибиз жашылдандырылып, жакшы бир жыйынтыкталат деген үмүтүбүз абдан чоң да. Ошол себептен ушул кышы бою биз ушул Жашыл Мурасты алкагында улуттук компанияны аткаруу негизинде ийне жалбырактуу Тяньшан карагайын ушу Кызыл көпүрөдөн баштап ушу Экопостко чейин отургузабыз деген үмүтүбүз бар. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2022 жылы айлана чөйрөнү жашылдандыруу, көрүктөндүрүү максатында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялаган. Жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалып, 2022 жылы 8 миллион көчөт, ал эми 2023 жылы 7,5 миллион түп көчөт отургузулган. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Илич Касейинов, Ысыкөл жаңылыктары.